Программабыздын сапардын алдын көздөп улантабыз. Жаңыдан кошулган көрүүчүлөрүбүз болсо, барыңыздарга дагы бир рет кутмандан калабыз. Биз болсо түз эфирде. Ал эми студиябызга келген конокторубуз менен тааныштырабыз. Таттуу түгөйлөр, чыгармачыл түгөйлөр деп айтсак болот албетте. Замир байкебиз жана Элада эжекебиз. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Кутмандаңыздар мен. Чоң рахмат. Кош келиңиздер. Жакшы. Кудайга шүгүр. Кутмандаңыздар мен сиздердин дагы. Замир мырза, кош келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, бардык мусулмандарды ыйык Рамазан айы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Карман орозоңуздар кабыл болсун, жүрөктө эмне тилектер болсо ошонун баары ишке ашсын. Мына бүгүн сиздердин Кутмантаңга коноктордон бирге көптөн бери келе элек элек. Бир жыл өтүп кетиптир. Эми мына бүгүн көптөн бери көрүшө элек биздин күйөрмандарыбыз бизди жакшы көргөн, көптөн бери телевизорго чыкпайсыңар деп сурап аткандарга кечегин айтып койгонбуз көргүлө деп. Бүгүн Кудай буйруп, мына сиздердин куттуу студияңыздарга келип калдык. Сиздерге дагы чыгармачылык каалайбыз. Рахмат. Эмне себеп болду көптөн бери экранга чыкпай калганыңыздар? Эми баягы чыгармачылык башка, турмуш башка экен да, анткени үй бүлөлүү болгондон кийин мисалы үй салыш керек, балдарды окутуш керек. Анан биз былтыр үй менен алек болуп чыгармачылыкты артка калтырып койдук. Өзүбүздүн үйүбүздү кеңейтип алалы, чоңойтуп алалы деп чакан үйүбүздү сатып, былтыр билинбей эле көздү ачып жумганча эле ошол үйүбүздү салган менен алек болуп убакыт өтүп кетиптир. Анан жакшылык тоюбузду берип, эми быйыл Кудай буйруса ошо чыгармачылык менен иштейли деп атабыз. Үйдү бүтүрдүңүздөр, ак өргөлүү болупсуздар, куттуктайбыз. Ак өргөлүү болуп, конокторубузду чакырып, элден бата алып алдык. Анан эми Кудай буйруса быйыл чыгармачылык менен иштесекпи деген оюбуз бар буйруса. Жакшы. Баракелде. Баягы экөөңүздөр тең жубай, баягы түгөй болуп, ушул чыгармачылыкта бирге кадам таштап, анан жашоодо дагы бирге дуэт болуп жүргөн турбайсыздарбы, Жашоодо дагы, чыгармачылыкта дагы. Деги эле канча болду экөөңүздөргө баш кошуп, ошол чыгармачылыкта жүргөнгө чейин? Ага чейин эле дуэт болчусуздарбы эле же Үйлөнгөндөн кийин чыктыңыздарбы? Биз үйлөнгөнгө чейин Айбек Карымовдун Дил кайрык деген ырын жакшы көрүп ырдашыбыз. Баягы ыр деле адамга таасир этет деп апам айтып калган да. Балким билбейм, кандайдыр бир себеби бардыр, сезимибизди байланышкан нерсе болсо керек деп ойлойм да. Убагында Салим эже экөө, Балтаева эже экөө ушунчалык жүрөккө жеткирип ырдагандыктан экөөбүз көп ырдашыбыз. Биз эсимде Элада көз кыз жигит болуп сүйлөшүп жүрүп, паркка барып ал кезде азыр жок болуп калды, караоке аябай күчүндө болчу. Экөөбүз өтүп баратып. Ал кезде сүйлөшүп жүрсөк экөөбүз тең студентпиз, анан чөнтөбүздө акчабыз жок, бир эле жолу ырдадык. Анан ар жакта бир киши карап турган келип алып, мен төлөйм дагы ырдагылачы деп 2-3 жолу ырдатып ушинткенде анан мен ойлойм ошол кезде баягы сүйүү аябай экөөбүздөн бирибизди жакшы көрүп, анан сүйүү күчөп турганда ырдаганбыз. Анан биз эми баягы өзүбүздү Айбек Карымов менен Салим Балтаева сезип алса керектен кайра. Бирок бизде ошону чыгармачылык табыштырган башынан эле. Жазуучулар союзунан таанышканбыз. Ал кезде Нур Борбор жазуучулар союзу болчу, азыр калемгер болуп калды. Азыр Кудайга шүгүр бизде ошо бизге окшоп биздин аркабыздан дагы үйлөнгөн жаштар көп болду. Анан биз эми аябай популярдуубуз, элдин баары билет. Биз хитрыларды да эмес, биз эми же баягы айтат го, кабылат элек айтканда, же алдыда эмес, же артта эмес, ортодо дегендейчи. Анан чыгармачыл адамдардын ортосунда өзүбүздүн кадыр баркыбыз бар. Көптөн бери ырчылыктан сырткары дагы биз жакшылык тойлордо мисалы келинчегим жарышы катары, эми обончу катары дагы элдер тааныйт, эми ырларын ырдап жүрөт. Биз эми аябай жулунуп, жулкунуп, радио телеге чыгалы деп аябай ынтызарланбайбыз, эми чакырса барып коебуз. Бирок негизи ошентип керек экен. Бирок эми биз антпей эле өзүбүздүн ордубуз менен эле тааныгандар чакырат, барабыз, мына сиздерге окшоп ушундай куттуу студияларда конок болуп жүрөбүз. Жакшы, сиздер көбүнчө эски ырларды жаңыртып, ырдаганыңыздар дагы билебиз. Ушу эски ырларга көйнөк чапан кийгизип Кудайга жөнөтүп жүрөбүз. Анткени элдин талабына ылайык сиздерге ушул ыр жакшы, ушуну ырдаңыз деп биз эл сунуштаган үчүн ырдап жүрөбүз. Бирок биз ал ырларды аткаруучулардан, авторлордон жакшы ырдап салдык эмес, бизге чейин эле жеткен ырлар. Биз жөн гана жакшылап, кайра жаңылап ырдап жүрөбүз жаңы форматта. Ошол анан эми жакшы кабылат элек айткандар бар, бузуп коюпсуңар дегендер да бар, эми баардыгына жага бере албайт экенсиң, бирок колубуздан келишинче аткарып жүрөбүз. Жакшы. Жаңы гана баягы ак өргөнү бүтүрүп алып, үйдү бүтүрүп алып, эми чыгармачылыкка кайрадан кадам таштап деп атпайсыздарбы? Кандай пландар менен кадам таштадыңыздар? Эми баягы өзгөчөлөнүп, элден өзгөчөлөнүп чыгайын деген ойлор барбы? Кудай буйруса бизде мындай да, негизи жанагындай жаңыча бир нерселерди кошолуу дейсиң, бирок ойлонот экенсиң, эл эмне дейт депчи. Анткени азыр мынтип эле карап туруп, биз деп жаңы эски ырларды көп айтат да, силер мындай салмактуу ырлар ырдайсыңар, анан жеңил ырларды жазалы деп ойлонобуз, бирок кайра коркобуз да. Өзүбүздүн эмеси жогото алабызбы депчи. Анан бирок
Эми чыгармачыл адам жаңы клип тартуу, жаңы ыр жазуу бул жаңылык эмес болуш керек. Сөзсүз чыгармачыл жолдо жүргөндөн кийин тартыш керек, жазаш керек, кылыш керек. Анткени ал чыгармачыл адам ошол жүктү алып жүргөндө милдети катары кабыл алыш керек деп ойлойм. Биз эми аябай жаңыланып ийебиз, башка форматтарда ийебиз деп айткандан корком. Сиздер баягы эфирде айтпадыңыздар беле, каны ошол деп да эл талап кылат. Кудай буйрса, колубуздан келген чыгармаларды жазып атабыз. Биздин ырлар, аранжировкалар даяр болгон. Эми клип тартып, Кудай буйрса иштейбиз колдон келишинче. Анан эми эл кандай кабыл алат, аны Кудай көрсөтөт. Жакшы. Элада эми обончу катары дагы канча обонуңуз жарык көрдү буга чейин? Кимдин аткаруусунда жүрөт? Өзүңүз да ырдап чыктыңыздарбы? Обондорду баягы кайсы учурда жаратасыз? Экөөңүздөргө арнап жаратасыз да сиз? Экөөбүз ырдайлы деп, Ошо экөөбүздөн башталган да баш. Туура. Бул нерсе көбүнчө сагынычтан болот экен. Кусалыктан эң алгачкы обонум өзүмдүн туулуп өскөн жеримден алыска кеткендиктен жогорку окуу жайга тапшырып калдым бул жака. Кайсыл жактан келдиңиз ошондо? Кайсыл жакты сагындыңыз? Өзгөндөн келдиңиз, Анан Бишкек гуманитардык университетинде окуп калдым. Биринчи курстун бир айында эле ушул обон жаралып калды. Айылды сагынып, Биринчи жолу айылдан көпкө чейин алыста болуп калгандыгым үчүн Өзгөнүм деген Медер Осмоналиевдин сөзүн карап отуруп, комуз менен обон жараткам. Башында менин обонум дегенден өзүм жаш болгондуктан, 17 жашта, анан эжемдин обону деп элге ырдап жүрчүмүн. Анан Алтынай эже болосуңбу деген ырымды ырдап жүрөт. Алтынай Нарбаева эжекебиз, Андан сыркары дагы Бишкегим деген ырымды да бир оркестр топ көлдө ырдап жүрүшөт экен. Атене деген да бир обон бар. Экөөңүздөр ырдаган обон барбы? Экөөбүзгө дуэт жок. Биз көбүнчө Атан Таякбаров менен Өктөм Калыбек эжеке бизге окшоп, биз ошол инсандарга көп үлгү алдык. Атан Таяк айдын калемин курч. Мен деле мындай ырларды чиймелеп жазам, бирок быш алек. Анткени себеби быш алек тамакты жесең ичиң ооруйт дегенде, анан бышкан, элге алып таанылып калган акындардын ырларына ошол жубай эле обон жаратып жүрөт, ошол ырларды ырдап жүрөбүз да. Анан биз эми ошол чыгармачылык менен иштегенде ушу дуэттерларды да пландап жүрөбүз да, Кудай буйрса. Бирок Эллада өзүнө сольный жазып, анткени Элладан өзү табиятынан жаралган мүнөзү бар, полк мүнөзү мындай жай. Мен батырап жүрөм, анан мен Элладага айтам мындай, шустырыраак обон жаратышың керек дуэтке деп. Эллада өзүнө жаратып ырдап жүргөн ырлар жылаң, салмактуу, жай ырлар да. Анан эми Кудай буйрса баягы убакыт көрсөтөт, бирок жай ырларды эле өзүнүн аудиториясы бар. Албетте, өзүнүн угуучулары бар. Анан эми баягы шаңдуу ырлар бул жакшылык тойлордуку да, чын айтканда. Ыр суранбайлыбы сиздер? Келиңиздер. Эллада өзү комуз менен ырдап беришин биринчи. Өзүңүз чыгарган обондордон ырдап бересизби? Макул. Бул эфирге келгенде өткөн жылдары болосуңмун ырдап кеткем. Азыр эми Өзгөнүм деген чыгарманы ырдап берейин. Тоосу ташы тартылып тасма болуп, сагынычтан жаш чыкса көздөрүмдөн, туулган жердин алтын деп топурагы, тегеренип кетемин өзгөнүмдөн, тегеренип кетемин өзгөнүмдөн. Адырларың уштуго көздөрүмдөн, бала кезим көз алдыма эскерилген. Анткен менен сагыныч кетпейт экен, айланайын туулган жерим өзгөнүмдөн, айланайын туулган жерим өзгөнүмдөн. Суусу сайы тизилип элес болуп, сагынычтан жаш чыкса жүрөгүмдөн, туулган жерим киндик кан тамган жерим, садагам деп кетемин өзгөнүмдөн, садагам деп кетемин өзгөнүмдөн. Адырла
таласында жүргөлө сөгүрүчү казанымда жаш тилегим өмүрүм өзгөнүмө жана келем сагынып жазайында жана келем сагынып жазайында адырларың уштуго көздөрүмдөн бала кезим көз алдыма эскерилген анткен менен сагыныч кетпейт экен айланайын туулган жерим өзгөнүмдөн айланайын туулган жерим өзгөнүмдөн айланайын туулган жерим өзгөнүмдөн. Эң Баракелде, баракелде. ыраазычылык билдиребиз. Биздин Көптөн бери өзгөндөгү дагы Көрүүчүлөрүбүз болот, сүйүнүп аткан болуш керек. Чындап эле Негизи- сагынычтан жазылган ыр экен байкалып турат. Өзгөнүн кызы өзгөнүн жигитине турмушка чыкты го ошондо кандай? Өзгөндүн Нукура Кыргызстан. күрүчү ат башынын картошкасын. Мен ат башы районунан болом. Нарын областына караштуу эми баягы Раматылык Жаныбек Алыков айткандай биз түндүк түштүк эмес дүңдүң түштүк болуп жашап аткан убактыбыз. окуп жүргөндө кызыга берчүмүн да баягы ниетке жараша турмуш деген чын Эмне деп болот окшойт. кызыкчысыз? Ат Ат башылыктын башылык- жигитке турмушка чыксам кандай болот экен да? Ат башынын картошкасын жакшы көрүшкөн. кыргыздар таза кыргыздар ушу нарында деп окуп жүргөн ар кайсы жактан ар кайсы областтан келип окуйбуз го ошондо ойлочумун Кыздар нарындыктар барсам Кандай болот экен деппи? Кандай экен анан? жакты мага азыр Жакшы дейт. Сизге өзгөнүн күрүчү жактыбы? Күн сайын өзгөнүн күрүчүн Эми- жеп турасыздарбы же кандай? Турмуш баягы айтат го негизичи кээде үй бүлөдө сөзсүз казан аяк кагышат да анан урушканда айтат да сен мени сүйбөйт окшойсуң деген сөз болот да ал баягы турмуштан сырткары бирок бул дайыма эле баары жакшы дегенден алыспын урушканда анан негизи айтылат го кимиңер биринчи жазыласыңар депчи анан элада негизи тамакты даамыз жасайт ашканада өзүм тамак жасаганда мисалы кайсы тамак болбосун же мүмкүн мен жакшы көргөнчүмбү баардык тамак тең мен үчүн аябай же кээде мындай урушуп кеткенде тамак жасагандан эле билесиң да сенин бүгүн настроениең жок мен окшойт депчи таарынганымды ошондон Тамак жасагыңыздан же тузу кем болуп калат же ушундай анан эми бул адам баласы баягы сен түштүксөнсүң сен түндүк биз эми баарыбыз тең жети дубан бир кыргызбыз бир элбиз бир журтпуз анан мен тамашалап айта берем баягы кан алмаштырыш керек бизде эми чыгармачылык табыштырды Алланын буйругу баш кошуп калдык эми азыр чыгармачылыкта дагы кээрлер таң кала берет эми өкөңөр тыңырдасаңар өкөңөр тең тойдо жүрсөңөр балдарыңарды ким карайт депчи Күмөндөр байке айткандай чыгармачыл адамдардын балдары деле көнүп калат экен спецназдардай болупчу биздики мисалы түнү келебиз саат 1-2 келебиз балдарыбыз саат 3-4 чейин уктабайт Бишкекте квартирада жашап жүргөн кезибизде кошуналардан көп жалып түшөт эле анан койду этажды сатып жер там салдык да орустар дайыма жалып калат уктабайсыңар 3-4 чейин эмне кылып жүрө бересиңер депчи анан чыгармачылык биздики ушул да келгичи эле 3 болот жаткычы эле 4 болот эми азыр ошол менен бирге кол кармашып турмуш жолунда дагы үйдү бирге курдук чыгармачылыкта бирге жүрөбүз бирге казанда кайнап атабыз Сонун Замир байке өзгөнүн күрүчүн айтыңызчы жактыбы? өзгөндүн күрүчү абдан сонун өзгөндүн күрүчүндө сөз жок эми өзгөндүн күрүчү бул эми падышалар жеген хандар жеген тамак да анан эми башка жерге барып чайканаларга барганда ой бул жердин повару ушундук экен күрүчүн сонун басыптыр десе да мен айтам да жок мен баары менин келичегиме жетпейт экен депчи анан бизге көнүп калган бирок кээде деле элладан кайнып калат айнып калат жок мен ачык эле сөз мен аралашпайм мен баса албайм ачык Картошка эми менин жубайым турса Этке үйрөнүп. бирок мен эладага картошка куруп берем эт бышырып берем устукандарды үйрөтөм нарында ат башта бул устукан мындай дейт бул устуканды мындай дейт депчи Бизде башты кичүүнө тартат да, бизде улусуна тартат. эми ар анча талаш тартыштар болуп кетет бир жердин өзүнүн салты бар да Эрежеси бар. эрежеси бар ошого жараша тартылат Замир мырза, сизден дагы убактыбыз тарпа азайып баратат барган сайын бир чыгарма сураналы. биз дуэт ырдайлы Дуэт, мен негизи комузду ойнобойм биз эстрадный ырдайм мен тамашалап айтам да эфирлерге чакырганда сиз эмне инструмент ойнойсуз дегенде мен айтам мен мег ойногонду жакшы билем элада комуз ойнойт депчи анан мен деле комузда кызыгып ойночумун бирок кошулуп ырдай албайм Келиңиз анда дуэт ыр сураналы. Сиз колуңузду чертип бересизби же? биз эми эстрадада ырдап жүргөн Жылызбек Турсунбаев деген досум жазып берген
которулган, эми казак элинен алынган жакшы көрөм сени деген чыгарма. Ушу досум сунуштап силерге жакшы жарашат экен, ушуну ырдабайсыңарды ырдаганбыз. Клипте тартылган. Менимче клипти берсек керек сиздергечи. Бирок ошону ырдап берели. Келиңиздер. Кел анда кеттик. Бардык жакшы бири-бирин сүйүшкөндөр үчүн, Бири-бирин жакшы көргөндөр үчүн. бизге окшоп, биз баш кошуп жашаганыбызга 1 топ жыл болду. 5 баланын ата-энесибиз. Бардык үй бүлө баш кошкондон кийин ажырашпасын, төөлүктүү болсун, чачтары бир жаздыктан агарсын, анда кеттик. Келиңиздер. İyi деп мен арат. Сиз баштаңыз, анан мен баштайын. Баракелде. Жок, биз мисалы мен баштап алганда кээде бийик баштап алам да. Анан келинчегим кошула албай калат. Ошон үчүн мен көбүнчө келинчегимди күтөм да анан. Роль ким экенин ушуну билсек. Жүгөн тизген келинчек. Кызганасың сен неге кызганасың, кыйырыңдан билгизбей көз саласың, жолубузда чоң бакыт күтүп турат, жоготуп алып көңүл сыздабасын. Жакшы көрөм сени, жакшы көрөм, жолугуга кезде келмесең да. Жакшы көрөм сени, жакшы көрөм, жаш сүйүмө жолуңду бербесең да. Баракелде, болчуңар. Экөөңүздөр өзүңүздөрдүн Сен куплетинче. өзүңүздөргө тиешелүү куплеттер бар. Өзгө тиешелүү куплеттерди Азыр баягы орозо убактысы болуп, түндө 4-9 жабасың, жаткыча 5 болот, анан мээ ойгонбой калат экен. Ооба. Бул да мактангандык эмес. Анан эртең мененки баягы эфирдеп жоопкерчилик да. Уктабай эле коелу. Ар бир адам жаңылышат, жаңылбаган. Азыр бирок дайыр чыгарманы ырдап берсек болот. Анткени жакында 10 жылдык 20 жылдык жолугушуулар болуп атат. Чубак Сатаев атабыздын Булар деген чыгармасы бир куплет кадимки. Уруксат болсо, эгерде сиздердин максатыңызды басак. Тектири сазай, тебишип ойной төрдөк каз. Тең туш сагынса, тегерене текен ой көздөн жаш. Кайдасыңар курбу кыздар, тең туш балдар кайдалар? Өзүңөрдү эстегенде тегерелет көздөн жаш. Келгилечи жолугуга, көңүл ачып олтурууга, курбулар ансыз делең өмүр аз. Эй, курбулар, өмүр аз ай. Баракелде. Болчуңар. Буюрса, жаңы ырларды күтөбүз сиздерден, жаңы клиптерди күтөбүз, чыгармачылык ийгилик каалайбыз, анан албетте үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Бар болуңуздар, ишиңиздерге ийгилик. Рахмат, сиздерге да Туткан оразаңыздар кабыл болсун. Алла разы болсун. Замир мырза жана жубайы Элла дайым бизде конокто болду. Эфирибизди алдын көздөй улантып беребиз.